Эми кезекте биз ушул Бишкек унаа базарындагы жылы жаңы, ошондой эле жакшы абалдагы жол танымас седан, хэтчбек унааларын көрсөтөбүз. Жылы жаңы, свежий келген Кыргызстанда жүргөн автоунаалардын бүгүнкү күндөгү баалары. Тактап айтканда 2003 жылкыдан баштап 2010-2015 жылы жаңы автоунааларды көрсөтүүнү улантабыз. Бүгүн 11 сентябрь 2021 жыл. Toyota Corolla 2007 жылкы, көлөмү 1.6 автомат, баасы $6,300. Toyota Corolla дөңгөлөктөрү кышкы, кузуунда жумушу жок. Анын жанына Mercedes. Ушул Mercedes'да кошо тартып кетели. Жылы 99, 2.4 V образка мотор, коробка автомат, 370 000 сом дейт. Кээде ушундай жылы жаңы автоунаалардын жанында эски унаалар дагы туруп калат, мындай жакшы баада. Toyota Camry 35 кузов, рестайлинг 2005 жылкы, көлөмү 3, европеец автомат, 235 000 км жүргөн, баасы $10,000. Отуруштары кара түстө, кожа. Монитор задний камерасы бар. Honda Accord кара түстө, Leviru. Россиядан номерди учеттон чыгарып, транзит номерди алып келиптир. Дөңгөлөктөрү кышкы. 270 000 км жүргөн, жылы 2008 2.4, баасы $8,300. Азыр салонуна бир көрүп коелу. Отуруштары кара түстө, кожа. Монитор задний камерасы бар, үстүндө люк бар. Анын жанында BMW X5. Дөңгөлөктүн размери азыр точно көрүнбөй атат канча размер, бирок жаңы, почти жаңы эле койгон окшойт. Протектору жакшы. 2003 жылкы 3 куб дизель. Рестайлинг. Баасы $12,000. 2 номери бар. Чалып сүйлөсөңүздөр болот. Hyundai Tucson автоунаасы 2007 жылкы, көлөмү 2 автомат, баасы $6,500. Отуруштары кара түстө, кожа, үстүндө люк дагы бар. Кузуунда такыр эле жумушу жок экен. Дөңгөлөктөрү жайкы. BMW M5 серия 530 кара түстө. 281 000 км жүргөн, көлөмү 3, 2006 жылкы, рестайлинг, баасы $8,000. Mercedes 211 2007 жылкы, көлөмү 3.5, 133 000 км жүргөн, баасы $10,500. Пробег 350 000 км көрсөтүп жатат. Үстүндө люк бар, кузуунда жумушу жок. Бул жактагы бир Honda CR-V3 сыртынан караганда өтө жакшы абалда көрүнүп жатат. Жылы 2010 2.4 американец автомат, полный комплектация. Баасы $13,800. Салону бир гана монитор менен задний камерасы жок экен, калган жактары бар. Стеклоподъемниктары баарыңыздар эле билесиздер, электронский, үстүндө
Ушунда багажниктер менен дөңгөлөктөрү. Ушундан караңыздар, ушул жерде биринчи кузов, экинчи кузов, үчүнчү кузов турат. Бирок мунун баасы жок. Bundan bahsi yok. Bu жерде CR-V 215.000 km жүргөн, жылы 2003, көлөмү 2 автомат, биринчи хозяин экен. 2 номери бар, бирок баасын жазбаптыр. Дөңгөлөктөрү почти жаңы деп койсок болот, 95%ке бааланып жатат. Жол тандабас автоунаасы Toyota 4Runner белый жемчуг, 2007 жылкы, көлөмү 4 автомат, $20.000. Дөңгөлөктөрү кышкы, кузуунда жумушу жок. Toyota Prius 180.000 km жүргөн, жылы 2008, 1.5 автомат, $7.800. Салону монитору бар, задний камерасы бар. Свежий перегон Subaru Forester 2010 жылкы, көлөмү 2.5, Америкадан келген. Бүт маалыматтар жазылып турат, баасы $10.500. Үстүндө люк бар, багажниги бар, дөңгөлөктөрү ошол Америкадан келгендеги дөңгөлөк менен турат дейт. Бул жерде көлөмү 3, 6 цилиндр Jaguar автоунаасы, дөңгөлөктөрү кышкы, 2001 жылкы. Америкадан келген, коробка автомат, полный электропакет, баасы $6.200. Үстүндө люк дагы бар. Андан кийин кара түстө, бул жерде бул автоунаа бир эле номерин калтырыптыр. Калган маалыматы жок. Бул жакта Toyota Camry, рестайлинг 35-нчи кузов. Üstünde люк дагы бар, жылы 2005, 2.4, автомат $8.400. Mercedes-Benz S-Class Сешка 2004 жылкы, рестайлинг, көлөмү 2 бензин, коробкасы автомат Tiptronic, расход жүзүнө 8-10, состояниясы өтө жакшы дейт. Баасы $7.000. Өтө жакшы абалда BMW 750 2010 жылкы, көлөмү 4.4, автомат, өтө срочно сатылат экен. Баасы $13.000. Ушул номерге байланышка чыгасыздар. Отуруштары кара түстө, дөңгөлөктөрү жайкы, протектору жакшы. Бул видеодо өзгөчө айта кетчү нерсе, бул автоунаа өтө башка автоунааларга салыштырмалуу срочно сатам дейт. Срочно сатыш керек экен. Кузуунда өзүңүздөр көрүп тургандай эле жумушу жок, такыр. Только айдаш керек дейт. Без вложения. Алдыңкы бамперинде ушунда электроника бар, иштейт экен. Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Toyota RAV4 2000 жылы чыккан, көлөмү 2, 4 автомат, $7.200. Mercedes A180 2007 жылкы, көлөмү 2 дизель, механика, баасы $5.500. Отуруштары велюр.
дөңгөлөктөрү жайкы, кузовунда жумушу жок. Болгону ушул эле жерде бир аз жумушу бар экен. Калган жактары жакшы дейт. Honda Jazz көк түстүү 2004-жылкы, көлөмү 1.4, автомат, баасы $6,600. Абалы өтө жакшы дейт. Жасала турчу жери жок, кузовунда дагы жумушу жок. Дөңгөлөктөрү жайкы.